Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин долбоору 2-окуу жол жобосун кайтаруу боюнча сунуш. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 57-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекс долбоорун 2-окуу жол жобосуна кайтарууну сунуштайм. Негиздеме: сунушталган Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин долбоорунун 120-беренесинин 5-пунктунун 1-подпунктуна 2000 метрден деген сөздөр 1800 метр деп алмаштырылсын. Урматтуу төрайым, өкмөт ушуга чейин 1800 деп эмгек өргүсүн 12 күндүгүн жана башка бийик тоолуу райондор жана труднодоступный райондор деп берип келген. Ал токтомун жокко чыгаргандан кийин бардыгы кодекстин ушул 1800, 2000 дегенде таянып атышат. Бул жерден эгер азыр биз бул кодексти ушундай кабыл алсак, эртең урматтуу бийик тоолуу райондо жашагандар, элдер бизди кыйналат. Ошон үчүн өкмөттүн мунусун кайра 2-окууга алып келип 1800 деп түшүрүшүбүз керек. Болбосо эл кыйналат. Өкмөт муну эмнеге кылып атат билбейм. Мага айтып атат, башка мыйзамдарда, башка токтомдордо жазылып турат дейт. Силер баары бир кодексти көргөзөсүңөр эртең. Кодекс мыйзамдардан өрдө турат. Өкмөт мындай иштерге барбагыла силер. Бийик тоолуу райондогу элдерди кыйнамагыла. Ошон үчүн 2000ди 1800гө түшүрүшүбүз керек. Рахмат. Рахмат. Бул мыйзамды 2-окууга режимине сөзсүз түрдө кайтарыш керек. Себеби биз комиссияга депутаттар киргенбиз, бирок биздин депутаттардын оюн укпай туруп, комиссияны кантип чечип, кантип жазып келип атасыңар бул эмгек кодексине. Арыстанбековна, ошого мен билбейм. Бир сыйра карап чыгайлы. Себеби бизден мурда депутаттар ушу тоолуу райондордо бир нече айылдарды киргизишкен. Высокогорьегечи. Азыр силердин кодексиңер менен ал айылдар чыгып кетип атат. Анда депутаттар эмне отурабыз тоолуу райондордон? Ошондуктан мен колдойм Балбак Зарлыковичтин эмесин. Ошо менен бирге Жамиля Кубанычбековна, регламент кандай жол берет экен? Менин сунушум азыр маалыматты укпай туруп эле Балбак Зарлыковичтин сунушун добушка коюуну сунуштаймын. Рахмат. Рахмат. Процедурный 3-чү микрофон. Жамиля Кубанычбековна, Жылдыз Арыстанбековна, сиздер жакшы билесиздер, мына Ысык Көл областында Түп району менен Ак Суу районунун былтыр ошол картография менен барып, ошол бийик тоолуу аймактарды кайрадан өлчөп келгенбиз. Бардыгын комиссия түзүлөт деп, комиссия түзүлгөн комиссия иштеп, жыйынтыгын аягына чыгат дедиңиздер эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол комиссиянын жыйынтыгы аягына чыкпай, бүгүнкү күнү ошол эмгек кодекс деп 1800'дү 2000'ге көтөрүп кайра ошол бийик тоолуу аймактарга, катаал шарттарга кирген айылдардан акчаларын кайра кыскартабыз деп бүгүнкү эмгек кодексин алып келип атасыздар да. Мына бүгүнкү күнү мактанып атасыңар. Профицит триллион болду биздин бюджет деп мактанып атабыз да, кайра ошол өзгөчө катаал шартта жашаган адамдардын акчаларын кыскартабыз деп эмгек кодексине киргизип алып келип атасыздар. Сиздер эми кичине уялсаңыздар болбойбу? Наоборот, ошол алыскы райондордо, тоолуу аймактарда жашагандарга ошол пенсия кошуп, карыларга, картаңдарга, пособияларга президентибиз аракет кылып атса, сиздер өкмөт кайра бөлөк мыйзамды алып келип атасыңар да. Ошондуктан бүгүнкү комиссияңардын ошол бийик тоолуу катаал шарттагы комиссиянын жыйынтыгын аягына чыгарып, анан бүгүнкү эмгек кодексиңерди алып келсеңер болот эле. Мен дагы ошол бүгүнкү депутаттарыбыз айтып аткан сунушка кошулам. Жамиля Кубанычбековна, добушка коюңуздар, 2-окууга кайра кайтарыңыздар. Рахмат. Рахмат. Процедурный 2-чү микрофон. Мен азыр барып туруп башкы прокурорго кат жазам. Башкы прокурор Жогорку Кеңештин токтомун аткарбагандыгы үчүн Эдил Байсалов башында турган сиз дагы болгон комиссияга кызматын туура эмес аткаргандыгы үчүн кылмыш ишин козгосун. 1,5 жыл болду. Мамлекеттик картография
1800 зоналардын баарын өлчөп туруп силерге жогорку кеңеш токтом токуп берген, аткарган жоксуңар. Бардыгыңар мына Тоң районун кадастр, Тоң райондун военный комиссариат 1800'дө бизге 12 күндүк эмгек өргүбүздү бербей атат мага арыз жазган. Силер аны бул эмгек кодексиндеги 12 статьяга такап атасыңар. 2000'ден кийин беребиз деп. Муну да териштирип берсин генеральный прокурор, эгер ушуга чейин барсак. Силер элди жаңылтпагыла. Бардыгы тең эмгек кодексине айтып атат. Кодекс бардык мыйзамдардан өрдө турат. Ошон үчүн 2000 деп турабы? 2000 болгон үчүн биз силерге бербейбиз деп атат. Алмаз Акунжанович, өкмөттүн ичиндеги иретсиздикти жөнгө салгыла анда. Башыбызды оорутпай. Bir ай мурун иш жерден суроо берген мен сизге. 1800 бі 2000 ми дегенде сиз 1800 дегенсиз. Бирок тигилерин бербей атпайбы? Эмгек кодексин таяп, моуга таяп. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, өкмөттүн ичинде болгон иретсиздикти биринчи жөнгө салып алып, анан мыйзамдарыңарды алып келди, эгер муга бара турган болсок. Рахмат. Балбак Зарлыковичтен жазуу түрүндө сунуш түштү. Балбак Зарлыковичтин сунушун добушка коёмун. Добуш бериңиздер. 9-10 маселени. 9-10 маселе боюнча. Микрофон процедурный берсеңиз. Аппарат. Рахмат. Мен дагы ушул маселени көптөн бери ойлонуп жүрдүм эле, эмне үчүн ушул жумушчу топтун маселеси мындай 22-жыл 28 декабрда токтом аткарылышы боюнча жумушчу топтун иши аягына чыкпайт, качан чыгат экен деп жүргөнбүз. Комитетке келгенде Эдил мырза Байсалов өзү айткан, ал киши 1800'дөн 2000'ге чейин көтөрөбүз деп айткан. Ал киши официалдуу киши өзү айткан сөзүнө жооп бериш керек да. Ал киши айткан, бул жерде мен Балбак Зарлыкович жөндөн жөн чырылдаган жок. Официалдуу комитетте расмий түрдө билдирген ал. Анан ошол жыйынга мына биздин бардык фракциялардан бирден мүчөлөр мына жумушчу топко кирген. Биздин жумушчу топту неге чакырбайт? Токтомдун баягы аткарылышын тартибин мындай көзөмөлдөш керек эле өкмөт. Эмнеге чакырбайт? Алмаз Акунжанович, мына ушундай маселеде биз кабыргасынан коюшубуз керек. 2 жылдан бери бир маселени аткарбаган вице-премьер-министр өз арызы менен кетиш керек, кызматтан керек болсо. Эмнеге биздин депутаттарды чакырбайт? Эмнеге игнорирует этет? Кабыргасынан эле коелу да, биз буга чейин да бир канча жолу маселени көтөрүп эле калабыз да. Атайын кылат, атайын жогорку кеңешти чакырбай коюп атпайбы бул жерде? Ал элди да ойлогон жок алар. Ошон үчүн келиңиздер, ушул токтомдун аткарылышын биз катуураак туруп бир мындай тийиштүү кишилер токтомду аткарбаган үчүн жооп бериш керек да. Жооп бериш керек. Мына бул жерде вице-спикерлер отурасыңар, бул жөн эле айтылып калбаш керек. Мен депутаттардын ар биринин тиги сөзүн колдойм азырча. Мына 2 жыл болду, жумушчу топ ишин аягына чыгарбайт да. Анан бул жерде мына кодекске абдан зыян тийип атат. Бул жөн эле бир неме болуп атат да, бул жерде ишти жокко чыгаруу деп билсе болот муну. Жогорку кеңештин токтомдорун бул токтом, бул документ эмес деген өзүнүн сөзү бар ал кишинин. Бул мындай күчү жок дегендей элечи. Токтом аткарылыш керек да. Биз жогорку кеңештен кабыл алган документтерибиздин аткарылышын дагы биз көзөмөлгө алалы катуураак.